достор, майда авария болду достор. Алла, караңыздарчы. Шундай секундта караңыздар, Алла. Секундта не болуп кетишибизди эч ким билбейт да достор. Мага караңыздарчы. Ширетүү иштеринин айынан үй жана 2 унаа күйүп кеткен. Социалдык тармактардын колдонуучусу телсиз жоо каптаган унаа жана үйдүн видеосу менен бөлүштү. Маалыматка ылайык, үйдүн алдында ширетүү иштери жүрүп жаткан, анын учкундары чачырап, унаанын анан үйдүн күйүп кеткенине алып келген. Булак Сереп ТВ. Самокат менен сүзүп кетти. Аял арыкка кулап түштү. Социалдык тармактарда жаш жигиттин самокат менен жогорку ылдамдыкта бара жатып, аялды сүзүп кеткен видеосу кызуу талкууга түштү. Кадрларда соккудан кийин аял арыкка кулап түшкөнүн көрүүгө болот. Ал эми самокат айдаган жаран токтобостон окуя болгон жерден кетип калган. Учурда видеонун кайсыл жерде тартылганы расмий түрдө тактала элек, айрым колдонуучулар окуя Казакстанда болгон болушу мүмкүн экенин жазышууда. Окуя боюнча сиздин пикириңиз кандай? Комментарийге калтырыңыз. Тоңгушта АК-47ге окшош автомат менен жарандарды коркуткан адам байкалган. Бишкек шаарынын Тоңуч кичи районунда 12-июнга караган түнү саат 1:00 чамасында белгисиз жаран көчөдө адамдарды курал менен коркутканы тууралуу маалымат тарады. Күбөлөрдүн айтымында окуя Валиханов көчөсү 18К дарегинде болгон. Алардын билдирүүсүндө жарандын колунда тапанча эмес АК-47 же М16 үлгүсүндөгү автоматка окшош чоң ок атуучу курал болгон. Азырынча окуя боюнча расмий маалымат жарыялана элек, окуяга күбө болгон жарандардан кошумча маалымат бөлүшүүнү суранабыз. Дарик Валиханов көчөсү 18К, убакыт болжол менен 1:00. Булак Нак Медиа. Мына көрүңүздөр, бүт кара баткак аппак эле ылай болуп атат. Токтогулда эл баткактын үстүнө асфальт төшөлүп жатканына нааразы. Токтогул району Жетиген айылынын тургундары алардын айылына асфальт сапасыз басылып жатканына нааразы. Айыл тургундардын айтымында жумушчулар асфальтты баткактын үстүнө төшөп жатышат. Булак Сереп ТВ. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Бишкекте киши тайэжесин бычактап, андан соң кызды барымтага алды. Бишкекте адам өлтүрүүгө аракет кылган деп шектелген жаран кармалды. Бул тууралуу 12-июнда 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык 11-июнь күнү саат 20:50 чамасында Жүзеги кызматына Карабалта көчөсүндө аял киши бычакталгандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу барып, 1953-жылы туулган аялга анын жээни кол салып, мойнуна бычак сайып, андан соң окуя болгон жерден качып кеткенин аныктаган. Аталган фактта адам өлтүрүүгө аракет кылуу менен кылмыш иши козголгон. Тергөө иштеринин жүрүшүндө милиция шектүүнүн өздүгүн тактаган. Ал 2002-жылы туулган жаран болуп чыккан. Шектүүнүн жүргөн жери Жүзеги кызматына түшкөн. Дагы бир билдирүүнүн негизинде аныкталган. Саат 21:45 чамасында Жибек жолу проспектиси менен Аларча көчөсүнүн кесилишинде бычакчан жаран кызга кол салганы тууралуу маалымат түшкөн. Окуя болгон жерге келген патрулдук милиция кызматкерлери шектүүнүн кызды барымтага алып, мойнуна бычак такап турганын көрүшкөн. Өтүп бара жаткан жарандардын жардамы менен чектүү кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда тергөө иштери уланууда. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Мен жакшы болгом. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026-жылы 6-операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден
ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч. Мына көрүңүздөр, бүт кара баткак аппак эле ылай болуп атат мынакей. Жөн жерибизден ызылдап аткан жокпуз да биз. Ушинтип бүтүрүп койгон ишке макул десеңиздер, эметиңиздер, болбосо могул ушу боюнча басыла берсин десеңиздер, анда группадан асфальт жөнүндө сүйлөбөйлү отуралы мынакей баткак. Ушунун үстүнө төшөлгөнгө макулсуздарбы? Агылайдын үстүнө эле басып атат. Ушунун үстүнө асфальт жармашат деп гарантия бере аласыздарбы? Düzeye salınızlar mı? Setizakta. Bir maşinadan büyük etti. Tek kavay. O sprinter сварка кылып атып күйүп, ар жагында там дагы кошо күйүп, биякта бир Toyota машина дагы кошо. Ey Allah, dostlar, mayda avariya болду, dostlar. Ey Allah, ма караңыздарчы. Шундай секундта караңыздар, ey Allah. Секундта не болуп кетишибизди эч ким билбейт да, достор. Ма караңыздарчы. Ey Allah. Ошого жөн эле жүрөйлү, достор. Машинабызга мактанбай жөн эле жүрөйлү, достор. Judayam жаман болду, достор, мына жердечи. Ey Allah. Этият болойлу, мотоцикл мингендер этият болойлу, машина мингендер этият болойлу. Секундта тагдыр чечилет, достор. Кудайга тоба кылдым деп жүрөйлү, достор. Башыбызга ушундай мүшкүл түшкөндөн анан ey Allah дебей күлүп жүргөндө да Алланы эстеп жүрөйлү, достор.